Assalamu alaikum. Мен кайрылуумдун себеби мынал узун көчө Ильменская деген көчө. Бул чыгыш тарабы Ильменскаянын. Ошол эле Ильменская көчө менен Сельповская деген көчө кесилишет. Ошол Ильменская менен Сельповскаянын кесилишинде мындай күрөң забор бар. Бул аккуратный забор болчу. Мына лотоктун жээгинен чыккан жапайы жыгачтардын баарын Зеленхоз кескенби же Зеленстрой кескенби көрбөй калдык да. Биякта жашоочулар айтып атат, Зеленстрой келип кести деп. Мына жака жолдун жээгине үйүп мусор кылып калтырып кетиптир да. Бунусун кургап калгандарын 1 ай мурун калтырып кеткен. А бул калгандарын кече 1-2 күндүн ичинде таштап кетишиптир да. Кайсыл кезде таштап кеткен, мындай кылып жыйып калтырып кетиптир. Бул забор аккуратный эле турган забордун түбүнө үйүп таштап кетиптир. Мына лотоктун жээгинен чыккан андай жапайы кара жыгач деп коебу, ошондой кара жыгачтар. Мына жерге чейин кыркып келген. Кыркып келип, лотоктун иштери дагы тамырга толуп тосулуп калган. Мына жактарга мындай кылып үйүп калтырып кеткен да. Аккуратный иштеп кескенден кийин баарын жүктөп кетсе болбойт беле ушуларды.